Саламатсыңарбы балдар? Азыр кыргыз тили сабагы. Баарыбыз окуу куралдарын даярдап, сабакка көңүл буруп отурабыз. Бүгүнкү темабыз кыргыз элинин улуттук кийимдери. Биз бүгүн кыргыз элинин улуттук кийимдеринин аталыштарын үйрөнөбүз, эмнеден жасалганын билебиз, көнүгүү аткарабыз жана кроссворд толтурабыз. Балдар, кыргыз элинин кандай улуттук кийимдери бар? Билесиңерби? Аталыштарын айткылачы. Ар бир элдин улуттук кийимдери болгондой эле кыргыз элинин улуттук кийимдери бар. Биз аларды баалап, алардын аталыштарын билип, жүрүүгө милдеттүүбүз. Алгач кыргыз элинин улуттук кийимдери менен таанышып алалы. Калпак. Калпак эркек кишилерге тийиштүү баш кийим. Ал кийизден жасалат. Калпактын түрлөрү. Кыюусу жашыл калпак, бул жаш балдар кийген бул калпакты. Ал эми кыюусу кызыл калпакты бойго жеткен жигиттер кийишкен. Адамдар эгерде кыюусу кызыл калпак жигиттерди көрсө, демек бой жетиптир, үйлөнүүгө даяр жигит деп эсептешкен. Ал эми кыюусу кара калпакты үй бүлөлүү жигиттер кийишкен. Жашоонун ачуу таттуусун билип калган деп эсептешкен. Коноктордо же той аштарда адамдар желик тартышканда, эт тартышканда калпагына карап тартышкан. Мисалы, калпактын кыюусу кара болсо, ошол жигиттин даражасына жараша эт тартылган. Ал эми бакай калпак бул элди башкарган бай манаптар кийишкен. Тебетей. Тебетей кыргыз элинин баш кийимдеринин бири. Анын жердиги суусардан, сүлөөсүндөн, түлкүдөн, кундуздан жана башка ушул сыяктуу баалуу аң терилеринен тигилген төгөрөк баш кийим. Топу, чепкен, тон, ичик. Тон жана ичик элдик салттуу сырт кийим болуп эсептелген. Кементай, чыптама. Кементай кийизден жасалган ыңгайлуу кийим. Ал эми чыптаманы көбүнчө кош этек көйнөк менен кийген. Кош этек көйнөк менен кийгенде чыптаманын көркү чыккан. Элечек. Элечекти апалар кийишкен. Элечекти ар кандай шурулар менен кооздошкон. Сурп деген кездемеден тигилген. Элечекке 25-30 метрдей кездеме сарпталган. Кыргыздар мурун көчмөн калк болгондуктан тоолордо жашашкан. Ошол кезде керектүү учурда энелер элечегинен кездемени алып колдонушкан. Мисалы, бала төрөлгөндө бала үчүн бул кездемеден иштетишкен. Шөкүлө шуру менен кооздолуп, конус түрүндө тигилген баш кийим. Кыздар бойго жетип, турмушка чыгарда тойдо кийишкен дагы. Тойдон кийин өзүнүн кичүү сиңдилерине, белек катары тартуулашкан.
кептакыя. Маасы териден тигилген бут кийим. Белдемчини айымдар жылуулук үчүн кийишкен, белди жылуу кармаган кийим. Биз улуттук кийимдер менен таанышып алдык, эми көнүгүү аткарабыз. Колдонмо дептерибиздин 93-бетинде берилген көнүгүүнү аткарабыз. Баш кийимдердин аталыштарын толуктап жазышыбыз керек. Байкап көрсөңөр, үндүү тамгалар жазылган эмес. Баарыбыз көнүгүүнү туура аткарабыз. Эгерде жазып бүткөн болсоңор, анда окуйлу. Калпак, кептакыя, элечек, тебетей, үкү топу, шөкүлө. Азаматсыңар балдар, сабагыбызды улантабыз. Кийинки көнүгүү улуттук кийимдердин аталыштарын жаз. Бул кайсы улуттук кийимдер? Баарыбыз аталыштарын жазабыз. Эгерде жазып бүткөн болсоңор, чогуу карап көрөлү. Чепкен, белдемчи, маасы, кош этек көйнөк, чыптама. Балдар, бул жерден маасы берилген бул көнүгүүдө. Маасыны апаларда, аталарда, негизи аял кишилерде, эркек кишилерде кийишкен. Келгиле биз калпак жөнүндө айтылган накыл сөздөргө көңүл бөлөлү. Калпакты жерге койбо. Негизинен кыргыз элинде баш кийимди баалашкан, баш кийимди төмөн жака койгон эмес. Мындан сырткары, баш кийимин бирөөгө белек кылбайт, бир гана өзүнүн бир тууганына же атасы баласына гана берет. Башка бир жат кишиге беришпейт. Калпакчан жүрсөң оорубайсың. Калпак кышкысын жылытат да, жайкысын сергитет. Демек, балдар, калпак кийсек, кышкысын үшүбөйбүз, ал эми жайкысын кие турган болсок, башыбызга күндүн нурун өткөрбөйт экен. Түнкүсүн калпагың ар дайым бут жагыңда эмес, баш жагыңда болсун. Эгерде биз баш кийимибизди, калпагыбызды гана эмес, жалпы эле баш кийимибизди чече турган болсок, төмөн жака эмес, жогору жака коюшубуз керек. Көрдүңөрбү, балдар? Бул накыл кептерден кыргыздардын баш кийимди канчалык аздектеп жогору тутканы көрсөтүлүп турат. Мен ойлойм, силер да баш кийимиңерди жакшы сактап кийесиңер деп. Баарыбыз үй тапшырмага көңүл бурабыз. Бул жерде улуттук баш кийимдердин баш тамгалары берилген. Кроссвордду толуктап жазышыбыз керек. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.